Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекті кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Москвада 7-9 май күндөрү кайсы станция метролор жабык болору боюнча маалымдайбыз. 7-9 май күндөрү Москванын метро станцияларында чектөөлөр киргизилет. Транспорт кызматкерлери жүргүнчүлөргө кулактандырууларды аткарууну сунушташат. Кошумча өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. 7 майда Жеңиш парадынын репетициясы жана иш-чаранын өзү болгон 9 майда Борбор каланын метрополитенинин борбордук станцияларында чектөөлөр пландалууда. Алардын баары Кызыл Аянтка жакын жайгашкан. Чектөөлөр метро ачылгандан иш-чаралар аяктаганга чейин созулат. Бул 2 күндүн ичинде 7 станция таң эртеден кирүү жана которуу үчүн гана иштейт. Библиотека имени Ленина, Охотный ряд, Сокольническая линиясы, Александровский сад, Филевская линиясы, Боровицкая, Серпуховско-Тимирязевская линиясы, Арбатская, Революция аянты, Арбатско-Покровская линиясы, Театральная, Замоскворецкая линиясы, шаарга чыгуу жабык. Бир нече башка станцияларда жана жүргүнчүлөр үчүн кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Анын ичинде кирүү жана чыгуулар жабылат. Тизмеге Тверская, Маяковская, Замоскворецкая линиясы, Пушкинская, Таганска, Краснопресненская линиясы, Лубянка, Сокольническая линиясы, Чеховская, Серпуховско-Тимирязевская линиясы, Китай-город, Калужско-Рижская жана Таганска-Краснопресненская линиялары. Эске сала кетсек, 7-9 май күндөрү шаардын борбордук бөлүгүндө таң эртеден баштап автоколонна аяктаганга чейин жеке жана коомдук транспорттордун жердеги кыймылына чектөө киргизилген. Сак-Шакеги Таганская аянты жана Волгоград проспектинин Абелмоновская менен кесилишинен Люблинская көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү ондогон көчөлөр жана жээктер жабылды. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Мекендештер, сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч, мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.